Assalamu алейкум. Сиздер менен айыз нифасқа тиешелүү маселелердин биринчи бабында, башкача айтканда, ошол айыз нифас маселелерине тиешелүү терминдер тууралуу сөз кылып жатканбыз. Азыркы сабагыбызда өткөн сабактарды улап, аялдарга тиешелүү маселелерде колдонулуучу терминдерди түшүндүрүп беребиз. Эми медициналык тараптан кандардын бөлүнүүсү. Медициналык тараптан кандар эки түрдүү, сахих кан жана фасид кан болуп экиге бөлүнөт. Биринчи сахих кан тууралуу айтсак, сахих кан деген бул табигый эле өз убагында келген кан. Айызда 3 күндөн кем болбогон жана 10 күндөн көп келбеген кан. Нифаста болсо 40 күндөн көп келбеген болсо, ал кан сахих кан болуп эсепке алынат. Сахих кан айыз дегенди түшүндүрөт жана ага айыздын өкүмдөрү берилет. Айыз 3 күндөн 10 күнгө чейин болот, ал эми нифаста 1 мүнөттөн 40 күнгө чейин болсо, бул нифас болуп эсепке алынат. Эми 6-чы эрежеде бузулган кан деп да атаса болот. Бул фасид кан. Ал айызда 3 күндөн аз же 10 күндөн көп келип калат. Нифаста болсо 40 күндөн ашып келсе, бул фасид кан. Бузулган кан болуп эсепке алынат. Бузулган канда айыздын шарттары табылбагандыктан айыз деп эсепке алынбайт. Айыздын шарттары эмне дегенде, бул 3 күндөн кем болбошу керек жана 10 күндөн аш келбесе, демек бул айыздын шарттары болуп калат. Эгерде ошол шарттарга туура келбесе, анда ал фасид кан болуп исхазанын өкүмүн алат. Кийинки 3-чү бап тазалыктын түрлөрү боюнча. Аялдардагы кан келбеген учур бул тазалыктын учуру болуп эсепке алынат. Ошол учурдагы тазалыктын түрлөрү дагы 3кө бөлүнөт. Сахих тазалык, кемчиликтүү тазалык жана аралаш келген тазалык деп. Эми анын ар бирине токтолобуз. 7-чи эреже сахих тазалык. Сахих тазалык деген эмне? Бул 15 күн аралыгында кан келбеген тазалык күндөрүн айтабыз. 15 күн аралыгында эч кандай кан келбесе, бул сахих тазалык болуп эсепке алынат. Сахих тазалык эки сахих кандын ортосунда келет. Сахих кан эмне экенин жогоруда айтып өттүк. Кийинки эреже 8-чи эреже кемчиликтүү тазалык. Кемчиликтүү тазалык деген жогоруда айтып өткөн сахих тазалыктын шарттарынын бирине туура келбесе, анда бул бузулган кемчиликтүү тазалык болуп калат. Тазалык күндөрү 15 күндөн аз болсо, сахих тазалык болбойт да, эки айыздын ортосундагы бөлө албай калат. Ошондой эле эгер кан аралашып келсе да, эки айызды бөлө албайт. Аны эсептөө үчүн башка жолдорду кароо керек болот. Аны айтып өткөнбүз. Эгер эки айыздын ортосунда тазалык келбесе, анда ал уланган тазалык болот. Бирок биз ал тууралуу айтпайбыз. Анткени биздин азыркы өтүп жаткан маселелерибиз бул айызга тиешелүү болуп эсептелинет. Биз уланган тазалык биздин изилдеп жаткан темабызга туура келбейт. 9-чу эреже. Айыз убагында кандардын ортосунда келген тазалык аралаш тазалык болуп эсепке алынат. Айыз дайыма эле аялдарда тынымсыз келип турбайт. Ал токтоп келет. Мына ошол токтоп калган убакыт аралаш тазалык болуп эсепке алынат жана ал айыздын эле өкүмүндө болот. Кан айыз учурунда бир нече мүнөткө же бир нече саатка же болбосо бир канча күнгө токтоп калса, бул кан келбеген убакыт аралаш тазалык болот. Ал аял өкүм жагынан айыз көрүп жаткан аял болуп эсепке алынат. Айыздын эң көбү 10 күн, эгерде кан 10 күн ичинде токтоп калса деле, үзгүлтүксүз келген кан сыяктуу болот. Намаз окубайт, орозо кармабайт жана күйөөсү менен жакындык кылбайт. Мисалы үчүн, бир аял 2 күн айыз көрдү, соң 3 күн эч нерсе көргөн жок. Андан кийин 2 күн кайрадан кан кайтып келди. Ал аялдын айызы баары чогулуп 7 күн болду. Ортодо келбеген 3 күн аралаш тазалык болуп, бул айыздын эле өкүмүндө болуп калат.